Кийинки сөз депутат Зулушев Курманкул Токтаралиевичте. Рахмат, Дастан Мегарсбекович. Урматтуу баяндамачылар, бул мыйзам долбоор боюнча өзгөртүүлөргө демилгечилер киргизип жатабы же сиздер МВД өкмөт киргизип атабы? Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, бул өзгөртүүлөрдү бизде өкмөттө түзүлгөн эксперттик топ сунуштап атат. И ушул генералдык прокуратура, жогорку соттун өкүлдөрүнү, эксперттерин кошуп, ошо иштеп чыккан эксперттер кошулуп туруп киргизилген өзгөртүүлөр. Рахмат, анда иштеп чыккан жумуш топтун мүчөлөрү да отурат. Мен берейин деген суроо 248 беренени карасаңыздар, ошонун биринчи бөлүгүндө сотко чейинки өндүрүштү кыскартуунун негиздери дейт. Аягына жазып атасыздар, биринчи бөлүмдө тергөөчү тарабынан токтотулат деп. Бул кандай түшүнүк? Кыскартылабы, токтотулабы? Кайсы статья кайтарып коесузбу? 248. Жо мына жумуш топ жооп бербейби эми, булар иштегенде түз. Жумушчу жооп. Кандай ысмалыңыз? Жооп берип койгула. 248 статья. Да, 248 статья. Иш токтотулат деп жазылган дейт, же ошого калат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастамбек Алчысбекович. Мен дагы бир выступление кылып койсом, уруксат болсо. Бул жазык кодексин жана жазык процесстик кодекс, жаза аткаруу кодексти көчө комитетте биз кенен талкуулап чыктык. Башкы прокуратура тарабынан сунуштар болду. Ошол сунуштарды эске алып, мына Жеңиш Парпиевич айтып кетти. Эртең круглый стол болот. Ошолор сүйлөшүлөт. Баягы карамаштар болсо ошол жактан чечилет. Анан экинчи, үчүнчү чтенияга уже баягы карамаштар жоюлат, жаңы алып келинет мыйзам долбоору. Анан азыр сиздин сурооңузга ошол жумушчу топтун мүчөсү Сиражин Камалидинов жооп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Азыр биздин башкы прокурорубуздун орун басары айтып кеткенде, кече күнү бул өзгөртүү жана толуктоолор комитеттерде каралды. Жана азыркы биздин колубузда турган расмий тилиндеги бар экен, толуктоосу. Бул жерде жазылып турат: досудебное производство прекращается следователем при наличии оснований, указанных в пунктах 1.10.13 части 1 статьи 26 настоящего кодекса деп турат. Ал эми мамлекет тилиндеги кодексте болсо өзгөртүү киргенге чейин жазылып турат: сотко чейинки өндүрүш ушул кодекстин 26 беренесинде көрсөтүлгөн негиздер болгондо тергөөчү тарабынан кыскартылат деп жазылып турат. Сиз не деп жооп бергенди өзүңүз түшүндүңүзбү? Жаңы редакцияда токтотулат деп турат. Ошону сурап атам мен. Токтотулабы, кыскартылабы? Бир сөз менен жооп бергилечи. Кыскартылат. Котормосу техникалык ката кетсе керек анда. Жок, ката кет биздин Курманкул Токтаралиевич, кечирим сурайм, азыр процедурный маселе